Үстүздөгү жылдын 19-20 апрелинде Креативдүү индустриялар паркы тарабынан 5-юбилейлик Create фестиваль өтүп, ал кино адистерине арналган. Анда титрге ачык, кинода жаратман бол урааны астында өткөн 2 күндүк программа, мастер-класстарды, тажрыйбалуу адистердин баяндарын жана интерактивдүү иш-чараларды камтыган. Максаты жаштар арасында кинону кесип катары таанытуу жана жайылтуу болгон. Бүгүн дал ошол болуп өткөн иш-чаранын алкагында жыйын болуп, Жаратман Кыргызстан демилгесинин алкагындагы креативдүү экономиканын экосистемасын өнүктүрүү жана креативдүү индустриялар паркынын алдыдагы пландары талкууланды. Өткөн жылдын апрелинен баштап креативдүү индустриялар паркы иштеп баштады. Бул атайын креативдүү жеке ишмерлерге же болбосо креативдүү компанияларга түзүлгөн атайын салык режим. Ошол өткөн 24 жылдын апрелинен баштап бүгүнкү күнгө чейин креативдүү индустриялар паркынын кандай жыйынтыктарга келдик, кандай жетишүүлөр болду, ошолор жөнүндө талкуу кылабыз. Андан тышкары келе жаткан жылдын Create фестивалынын темасы кандай болот, ошону талкуулайбыз. Негизги эле азыркы учурда креативдүү индустриялардын абалы кандай болуп атат, Кыргыз Республикасында, балким Казакстан, Өзбекстанда кандай иштер болуп атат, ошолордун баарын жөнүндө талкуу кылалы деп ошол максат менен бүгүн чогулуп атабыз. Болуп өткөн кино фестивалда кино индустриясына көп басым жасалган. Анда кино тартууда кесипкөйлүккө көңүл бурулуп, кадр сыртындагы адистерге атайын мастер-класстар көрсөтүлүп, лекция жана презентациялар өткөрүлгөн. Бир гана биз жаштарга деп ойлогонбуз негизичи, бирок фестивалдын катышуучуларын карап көрсөк, ошол киносферада иштеп жүргөн специалисттер деле келди. Алар үчүн дагы аябай кызыктуу болду да. Себеби биз режиссер, продюсердин гана, актерлордун гана аттарын билебиз, а бирок ошол кадр сыртында 25тен ашыгын көптөгөн специалисттер иштегенин да көпчүлүк эл билбейт да. Аны ошол жөнүндө көп кененирээк айтып бердик. Жалпылап алганда республика боюнча креативдүү экономиканын алдыга жылуу мүмкүнчүлүктөрү арта баштаган. Дүйнөлүк деңгээлден артта болсок да аракет жакшы экенин Evidence борбордук Азия изилдөө компаниясынын өкүлдөрү билдиришүүдө. Расмий маалыматтарга да таянсак, креативдүү экономиканын Кыргызстан экономикасына ВВПсындагы орду 1% экен да. Дүйнөлүк масштабты карасак, дүйнөдө 3%тен көбүрөөк. Демек биз дүйнөлүк деңгээлден дагы деле бир аз артта тургандайбыз да. Демек бул креативдүү экономиканын үстүнөн иштей турчу бир тармак. Бул аябай чоң акыбаттарды ала алат. Кыргызстанда да жакшы өнүгүп жатат. Бирок азыркы учурда анын үстүнөн иштеш керек, өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеш керек, ар кандай колдоолор кылыш керек. Мамлекет тарабынан колдоо же болбосо өз ара иш-чара байланыштарын жогорулатуу, ар кандай иш-чараларын өткөзүү аркылуу кылса болот деп ойлойбуз. Кошумчаласак, Create фестивали 4 жылдан бери ар кандай багыттар боюнча атайын иш-чараларды өткөрүп келет. Бакытбек Болсонов, Гүлжара Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Студентов с Комс, колледжа с Манаса.